Биз турган Жалал Абад облусунда жол, энергетика, өндүрүш тармагында болобу, же башкаруу түзүмүндө болобу, дээрлик бардык тармактарда өнүгүү бар. Облустун борбору болгон Жалал Абад шаарындагы өзгөрүүлөрдү өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Жалал Абад шаарын экинчи экономикалык борборго айлантуу маселеси ийгиликтүү ишке ашып жатат. Жалал Абад шаарынын шаардык кеңештин символикалык белгиси катары административдик имараттын ачылышы аткарылып жаткан арымдуу иш-аракеттердин дагы бир айкын мисалы. Эң биринчи эле бул административдик имарат Жалал Абад шаарынын архитектуралык көркү катары тарыхый багыт болуп, облустагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн далили катары кызмат кылат. Ошону менен бирге облустагы башкаруу бийлик өкүлдөрүнүн натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылат. Башкача айтканда, бул жерде биримдикте тыгыз алакада иш алып баруу менен бардык ведомстволордун ишмердигинин сапаты артат. Бул облустун туруктуу өсүп өнүгүүсүн шарттайт. Мында иштеген мамлекеттик кызматкерлер сиздер дубандын, шаардын өнүгүүсүн камсыз кылуучу эң маанилүү чечимдерди ишке ашыра турган, демилгелүү идеяларды көтөрүп, дымактуу пландарды түзүп, чоң өзгөрүүлөргө умтулган негизги кыймылдаткыч күч болуп эсептелесиздер. Ар бириңиздер облустун өнүгүшүнө баа жеткис салым кошо аларыңарды унутпаңыздар. Сиздердин ишиңиздер чоң миссиянын жаңы Кыргызстанды куруу, өлкөбүздү күчтүү мамлекетке айландыруунун бир бөлүгү болуп саналат. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Өлкөбүздү өнүктүрүүнү аймактардан баштоо биздин мамлекеттик саясаттын негизги өзөгү. Ак өргөлүү болуп жаткан жарандарыбыздын мындай сүйүнүчү Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 34 жылдыгы менен дал келип жатканы өзгөчө эстен кеткис учур болуп калат. Мындай алгылыктуу иштердин аркасында мамлекеттик ипотекалык компания тургандыгын жакшы билесиздер. Урматтуу мекендештер, биздин эң негизги байлыгыбыз бул биздин элибиз, элибиздин ишеними. Мамлекет бул ишенимди актоо аракетин көрүп келе жатабыз. Буга бүгүнкүдөй саамалыктар күбө. Өргөлүү болгондордун баарын куттуктайм. Эгемендүүлүк күнү кут болсун. Кыргызстандын өнүгүү өсө берсин. Садыр менен камчынын өмүрү узун болсун. Элди ушундай немеге келтирген. Рахмат. Мен мына 90го чыктым. Мындай болот деп эч ким ойлогон эмес. Муналарга айтып атам азыр. Кудайым ушу мунун ишин оңго салып, мына баарыңарды жыргатып атат. Рахмат. Өмүрлөрү uzun.